Салам достор. Бүгүнкү коногубуз Аман байке. Аман байке бизде келечекте окуп кеткен. Биз келечекте окуп жатканда эле аябай активдүү адам болчу, окуучу болчу. Учурда азыр Beta International стартабында бул фронтенд девелопер болуп эмгектенет. Андан эмес Аман байке, сөз сизде. Кандай басып өткөн жолдоруңузду, өзүңүз жөнүндө жана дагы компанияга кантип кирдиңиз, жалпы эле тажрыйба боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Аябай чоң күттүрүп коймай кечирим сурайм. Техникалык себептерден улам. Мен тарапта ошо интернет жакшы иштеп атат. Үйдө жакшы интернет бар болчу. Мен үнүм жакшы угулуп атат, Ооба, жакшы угулуп атат. Жакшы. Мен өзүм аты жөнүм Искендер Аман. Учурда Бета компаниясында электроникалык стартап компанияда иштеп атам. Өзүм болсо Скөлдөн болгон. Мындан так 1 жыл мурун келечек проектисине кирип, жакшы сабактарды алып, ошондон кийин мен мындай иштегенди үйрөндүм десем туура болот. Дагы учурда мен азыр фронтенд жагын карайм. Азыркы учурда ушул банк аркылуу карта системаларын байлоо жөнүндөгү кызматтарды кылып атам да. Веб-сайтты картага байлоо. Бул жумушту мен тааныштар аркылуу таап калдым. Мен байкем, тааныш байке интернет компанияда иштейт. Компанияда иштеп, мени сунуштады. Мен ошентип кирип кеттим. Башында ошо верстка боюнча эле киргем. Андан кийин ошо программчылардын арасынан мен React'ты билген байланыштуу, ошо дагы өсүп, React'ты да кошуп, азыркы учурда 3 фронтенд кызматкер компанияда эмгектенебиз. Стартап тууралуу, стартап бул e-коммерция деп коет, электроникалык коммерция. Азыркы учурда Amazon, Яндекс сыяктуу компаниялар ушул тарапта абдан өнүгүүдө, товар сатуу, товар жеткизүү жаатында. Аман байке, рахмат. Ошо стартапка кантип кирип калдыңыз? Кандай интервьюлар болдубу? Же кандай кирип калдыңыз? Мен стартапка өзүмдүн резюмемди көрсөттүм. Өзүмдүн жасаган проектилерим бар болчу. Ушул проектилер аркылуу кирдим десем болот. Окуп бүткөндөн кийин дагы мен өзүмдүн окуумду таштаган жокмун. Дайыма мындай проекттин үстүнө өзүм проект жасап отуруп, ушулар мага чоң бир жардам берди десем болот. Азыркы иштеп жаткан жумушуңуз кайсы проектте иштеп жатасыз жана ошо жасаган жумушуңуз жеңилби же оорбу? Азыркы мен marketplace деп коет. Бул marketplace, бул адамдар ал жерге товарларын коюп сатышат, бул веб-сайттын ичинде. Оорбу, жеңилби, ар кандай болуп калат, тапшырмага байланыштуу. Мындай айтканда, такыр ойлонбогон, мурда көрбөгөн тапшырмалар чыгып калат, аны аткарганга туура келет. Рахмат. Жакында сиздердин стартабыңыздардан 1 жылдын аралыгында кандай нерселерди күтөбүз? Ошо боюнча да айтып берсеңиз. Кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктар болсо, азыркы стартаптын биринчи бөлүгү бүткөн. Ал болсо MVP деп коет. Бул презентационный разработка деп коет. Анысы бүттү. Эми продакшнга даярдоо боюнча иштер болуп атат. Ал мындай айтканда, углубленный, жакшы терең технологиялар менен кайра жасалып чыгат. Турциядан 2 тараптан чоң программисттерди алып, алар менен кошулуп иштөө пландоодобуз. Азыр ошо иштер болуп атат. 1 жылдын ичине жетпей, бул проект ишке ашат деп ойлойм. Адамдар колдоно баштайт.
Рахмат. Эми биз сиздин компанияңыз менен бир аз болсо таанышып кеттик окшойт. Эми мен мисалга мен өзүм айтайын. 6 ай фронтенд девелопер болуп эмгектендим. Эми мен ал окунуп бүтүп, мен жумушка аттанып атам да. Жумушка аттанып атканда мен жумуш компанияларды каяктан табам, жана ошондой эле стажировкаларды каяктан табам деген суроо болсун. Тажрыйбаларды эң биринчи кийин мындай профессионалдуу программист болом десе, өнүгбөсөм десе, эң биринчи бул сайт бар, LinkedIn деген. Ошол жерде программист өзүнүн резюмесин, профилин даярдаш керек. Анан кайсыл багытта иштейт, бүт скиллдерин баарын көрсөтүп чыгыш керек. Экинчиси болсо, окууну бүткөндөн кийин обязательно интервьюга баргыла. Обязательно мен билбейм, мен өтпөй калам го деген максатта эмес, өзүңөрдү текшериш үчүн мен кайсыл деңгээлдемин деген максатта барыш керек. Эгерде деңгээли жетип өтүп кетсе, андан жакшы болот. Эгерде өтпөй калса, ал адам өзүнүн деңгээлин билет. Дагы эмне кылам деген, дагы эмне кандай иштерди аткарышым керек деген планда кетип, кийинки өсүшүнө аябай жардам берет. Рахмат. Эми кийинки суроо мындай болсун. Толук фронтенд девелопер болуу үчүн кандай көндүмдөр керек? Сонда кайсы тилдерди билиш керек? Толук фронтенд болуш үчүн эң биринчи эле бул язык тил, программчы тили бул JavaScript. JavaScript'ти анан дизайн боюнча HTML, CSS'ти обязательно билиш керек. JavaScript'ин өзүн обязательно билиш керек жакшы деңгээлде. Мындай айтканда, тапшырма чыгара ала турган абалда. Рахмат. Азыркы учурда Кыргызстандын ичинде фронтенд девелоперлердин орточо айлыгы канча? Орточо айлыгы деген $500-600 болот. Орточо айлыгы. Рахмат. Так, азырда мен бир эки суроо берейин. Сиздин азыркы учурда сиз Кыргызстан компанияларында иштеп жатасыз да? Англис тилин билүү деңгээли канчалык маанилүү Кыргызстан ичинде? Кыргызстандын ичинде негизи эле англис тили бул эгер билсе адам, ал өзүнүн мындай адамдын мүмкүнчүлүктөрү кеңейет да. Кайсы тармак болбосун, эгерде ал мугалим болсо, англис тилин билсе, математикадан ал Гарварддын окууларын окуса болот да, актуалдуу. Эгерде программист болсо, ал андан да жакшы болот да. Эгерде билбесе, бул локальный, бул Кыргызстанда да кала берет да. Билимдери, деңгээли. Эгерде англис тилин билсе, дагы мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Жана айтып кетем деп унутуп калыпмын. Сиздердин компанияңыздарда бэкенд девелоперлер да бар. Көзгө көрүнбөгөн нерселерди иштеп чыгуучу. Сиздердин компанияңыздарда бэкенд девелоперлер кайсы тилдер менен иштешет? Биздин бэкенд разработчиктер C# тилинде иштешет. Core.net деген фреймворк бар, ошондо иштешет. Рахмат. Эми биздин мен кыскача суроолорум түгөндү. Анда эмесе көрүүчүлөргө микрофондорун берип, алардан суроо алсак болот, суроо жооп кылып. Анда эмесе көрүүчүлөр колдоруңуздарды көтөрүп, сурооңуздарды берсеңиздер болот Аман байкеге. Сурооңуздар барбы? Сайна Орозбек дейт. Микрофонуңузду тамызып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен ушул маркетплейс жөнүндө суроо берейин дедим эле. Биз бүгүн ошо швейный цехтерде предприниматель менен сүйлөштүм да, анан кийин ошол экил аял дагы айтты да, биринчиден оплатасын, маркетплейс Кыргызстандын швейный цехтерин ачыш үчүн ушул нерселердин баарын тең эме кылыш керек дейт да, баягы бизге магазин ачып беришиңер керек дейт. Ошондо гана биз мындай Озондой, Валбристей площадка ачыш керек дейт да.
Значит, сиз ошол тармакта иштейт экенсиз да. Бул кандай системада жүрөт? Бул суроону мен берип, ал аял менен сүйлөшкөндө ушундай көп суроо эмелерге келип токтодук да. Сиз бир сыйра түшүндүрүп бере аласызбы? Аман байке, суроо түшүнүктүү болдубу? Кайра кайталап койсо болобу, мен угулбай калды да, буяктан бирөө чалып калып мага. Кайра кайталап койсоңуз болот, сайын эже. Эгерде Кыргызстанда швейный цехтерге ушундай маркетплейс эме система, сайт ачылса, банктар менен жана карта оплата менен өтүш үчүн ушундай системаны эмнеден башташ керек? Эмнеден башташ керек ошону? Бул жерде корневой вопрос бар. Негизги швейный цехтерге бир маркетплейс эмнеге керек да? Кайсы проблеманы чечет бул швейный цехтердин? Корневой проблемасы биздин оюбуз, Кыргызстандын производительдеринин өзүнчө сайты болуш керек да, өздөрү чыгып сатыш керек. Туура. Бул жөнүндө дагы мындай программисттер менен сүйлөшкөм, мага сунуш беришкен да, ушундай иштеп чыкпайдыбы депчи. Актуалдуулугун бирок көргөн эмесмин, бирок азыр өзү чыгып калды да. Муну деген программисттерди же 2-3 программисттерди чогулуп эле мындай эме кылып дискуссия кылыш керек да. Аналитик программисттерди чогултуп. Ошо проблеманы жакшы тереңдетиш керек. Биз мындай бул проблеманы чечсек эмне болот, кандай пайда түшөт депчи. Биздин товарыбыз бат өтөбү же убактыбыз азаябы, мындай алып саткандачы. Ошо проблемаларды көргөндөн кийин анан башташ керек разработканы. Ошондо бизге пайда болот. Значит, программисттер менен чогуу отуруп сүйлөшүп, анан кийин ошондон еще производительдердин мнениясы толук бардык жерде болот да? Ошондойбу? Ооба, туура. Жакта клиент менен бул инженерлер экөө чогулуп отуруп сүйлөшүш керек да. Бул мындай, бизде ушундай проблема бар. Силер кантип чечип бере аласыңар депчи. Потому что көп жылдан бери Россияда иштеген производитель дагы кызыгып калды да. Эгерде дүйнө жүзүнө мындай билине тургандай сайт кылып ачып берсеңер, бизге андан бетер. Потому что азыркы Кыргызстандын чыгып сатып аткандары маркетплейсте Россиянын ИПсы менен чыгып сатып атышат да. Они свой счет, деньги еще не получают, потому что налоговая система не бири-бирине стыковка келбей экен да, Россия менен эменики. Это тура келбейт. У них сейчас в данный момент уже год проблема заключается в этом. Отуруп сүйлөшүш керек. Көп ойлонуп. Рахмат сизге. Сиз менен мындай байланышта болот экен да, уруксат? Болот. Рахмат. Кечиресиздер, суроону биздин темабыз IT кирүү жана стажировкаларга кирүү боюнча суроолор болмокчу эле. Суроону ошол тегерегинде берсеңиздер. Андан кийинки Айгерим эже, сурооңуз болсо бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен кечирээк кирип калдым да бир аз. Сурайын дегем эле, бул жакта если опыт работы бар болсо, кандай азыркы учурда актуалдуу вакансиялар бар, анан кандай кылып биз резюме берсек болот? Ошол боюнча анан сиздер азыр удаленно иштейсизби или кандай офлайн иштейсизби? Опыт бар болсо, анда деген азыр деген Кыргызстанда Telegram группа бар. IT боюнча ал жерде жумуштар чыгып турат. Компаниялардын адрестерине жөнөтсөңүз болот. Экинчиден өзүңүзгө жеке профиль ачып, бул LinkedIn деген приложение бар. Ал жерде компаниялар отурат, программисттер отурат. Алар сизди табышат. Ушул жерден тапсаңыз болот жумуштарды.
Анан менин суроом, сиз азыр офлайн иштейсизби же онлайнбы? Сиздин кайсы жакта иштегениңиз боюнча кичине маалымат ала албай калдым да, кечирет деп. Мен азыр бета деген компанияда иштейм, стартапта. Marketplace приложение жасап. Ал биздин Кыргызстандын компаниясыбы же чет элдик компания болуп эсептелинеби? Түркиянын компаниясы. Рахмат, сурооңузга жооп алдыңызбы дейм. Акбер эже, сурооңуз болсо бериңиз. Саламатсыздарбы? Улатамбы? Ооба. Эме ошол маркетплейс боюнча иштейм дегениңерден как раз азыр эми ошондой интернетте соода саттыкка өтүш керек деген болуп атпайбы? Баары бир ошол жака өтүш керек. Жана буга чейин эле Amazon'до иштешет экен деп укчубуз. Ошолорду биз эми түшүнүп келе жатабыз да, азыр мына айтыны үйрөнүп атыпчы. Ошого баары бир ушул багытта сизге суроо бергим келип атат. Жакында мен мына Wildberries боюнча түшүнүк алайынчы деп изилдеп көрдүм да, анан YouTube'ка дагы көп уже кыргыздар киргизе башташты ушул маркетплейсте иштегендиктери боюнча. Анан ал жерде мынтип айтып атышат да, эме боюнча мен деле дагы изилдесем, соода сатыктан эмес, ошол изилдеп кантип кирет, кантип магазин ачат, товарларына кантип карточкалар жасайт деп ошолорду окуп үйрөнүп алып, өзү опыт алып, анан кайра башкаларды окутуудан көбүрөөк пайда табатыштыр да. Ошондо өзү соода саттык ишинен эмес, товарын сатуудан эмес, окутуудан, образовательный мындай курстарды ачкандан, онлайнбы кандай, ошодон табатабыз деп айтыптыр бирөө. Анан мен дагы буга байланышкан мындай суроо бергим келет да, мисалы мына биздикилер азыр мисалы чыракта деле деп айталы, SMM, анан кийин дизайн боюнча окуп атышат да. Вот ушулардын деле ордун мен ошол жактардан көргүм келет, бирок вакансияларды караганда мисалы именно карточкаларды жасаган адис керек дегендерди көрө албадым да. Конкретно ошо именно баягы соодагерлердин билими жок да, эми IT боюнча ошол жерде өздөрү билбесе дагы товары бар, но ага ошондой SMMчи керек, же дизайнер керек, карточкаларды жазып берген адам керек, ошого атайын ушундай адам керек деген вакансияларды көрө албадым да. Азыр ошого өнүгүп жете элекпизби же кандай, же ал жакта андай адистик жокпу отдельный? Сурооңуз конкреттүү болбой калды да. Карточка дегенде эмнени көңүлүңө алдыңыз? Карточка дегенде мисалы жана ошо ар ким өзүнүн товарын сүрөткө тартып туруп киргизип коет турбайбы, басымынча мындай депчи. Анан дагы бир суроо жана LinkedIn боюнча мисалы Россияда доступ жок дешет го, ошондой окшойт да. Ошондо биз кайсыл жакка киргизебиз таныйларыбыз? Мен ошол Wildberries боюнча менде маалыматым аз, анан азыр кандай иштеп атат мен аны айта албайм да. Бирок азыр Wildberries ушул жылы Кыргызстанга доступ болгон, кыргыздар колдоно алат. Сурооңузга жооп ала алдыңызбы, Акбер эже? Кийинки суроого өтөлү анда, Азамат байке. Салам, барыңыздарга кечки салам. Аман мырза, салам алейкум, кандайсыз? Мен бул бакай жаңы эле белгилеп кеткендей, бул учурда азыр суроолорду ошо как войти дегенге байланыштуу суроолор болсун деген эле, ошон үчүн суроом ошого байланыштуу. Биз өзүңүз билгендей, жумуртка биринчи же тоок биринчиби деген сыяктуу бир дилемма бар го. Ошол сыяктуу эле окууну бүтүргөн адамдар жумушка кирейин десе опыт сурайт, опыт табайын десе жумуш жок. Ошондой тоок менен жумурткадай бир проблема бар да. Ошол проблема IT тармагында кандай сиз үчүн? Ал проблема бар, ооба. Эмне дегенде компанияларга пайда келтире турчу программисттер керек. Жаңы окууну бүткөн программисттер көбүнчөсү пайда алып келбейт. 10 баланын бир экөөлү болушу мүмкүн да. Калган 8 эмне кылыш керек десе, алар
ошол үргенге өзүлөрү чыгыш керек. Pet проект деп коет программисттерди. Өзү бир проект ойлоп таап, ушул проекттерди жасап жүрө бериш керек да, эч качан токтобош керек. Дагы экинчиси бар. Мисалы тааныштары же туугандары же интернеттен өзү проект издеш керек. Коммерческий проект. Ол өзүнө опыт тажрыйба алып келе турчу да. Мен мисалы ошондой кылгам. Окууну бүткөндөн кийин бул образовательный бир проект жасагабыз балдар менен. Менде эч кандай опыт жок болчу. Ошол нерсени жасагандан кийин мен жумушка кирдим да. Мындай айтканда, тажрыйба алып, кийинки жумуштарыма аябай пайдасын берди. Pet проект деп коет, pet проект жасаш керек. То есть портфолиону жыгжыймай калып толтура керек деген ойдо айтасыз, Ооба. Мисалы калькулятор жасаш керек, интернет-магазин кичинекей. Мындай айтканда, оор эмес, жөнөкөй кылып жасаш керек да, жөнөкөй нерселерден башташ керек. Рахмат. Ушул жерде Аман байке, менде бир суроо пайда болду. Негизи жумушка кирде эки интервью болот да. Биринчи soft skill жактан, экинчи hard skill жактан. Эми hard skill жактан Кыргызстандын ичинде билбейт экенмин, дүйнөдө Codeverse'дин суроолорун берет деп укканмын. Именно Кыргызстандын ичинде кайсы суроолор келет? Hard skill'дан. Кыргызстандын ичинде мисалы JavaScript боюнча JavaScript языктын өзү келет. Codeverse'ден беле келеби же болсо Link же болбосо азыр кайсы lead code демекчимин. Lead code менен келеби же Codeverse'дин суроолору келеби? Мен мисалы эң биринчи интервьюмда JavaScript'in основаларын сураган. Анан асинхронный JavaScript деген бар, ошоларды сураганда, анан бир алгоритм сураган. Бул факториалды чыгарып бер депчи. Факториалды JavaScript'те жазып берди. Ушундай келген. Экинчисинде болсо портфолио сураган менден. Портфолиоң барбы, проекттиң барбы депчи, кодумду сураганда. Үчүнчүсүндө болсо мага задание берген да. Мындай таск жасап кел, туду приложение жасап кел Angular'да. Анан жумушка алабыз дегенде, мен аны жасап барып, анан жумушка өтүп кеткем да. Кээ бирөөндө болсо чоң бир бузулган проект берип коет да. Ушуну оңдо депчи. Багтары бар, туура каталары бар, ушуну оңдо дейт да. Муну дагы өтүп көргөм да. Чоң бир сайтты, бузулган сайтты кайра жасап чыкканбыз да, нолдон баштап. Нолдон баштап эмес, мындай турган жеринен бузулган абалдан иштеген абалга алып келгенбиз да. Дагы акыркы интервьюмда мен чет элдик компанияга интервью бердим. Анда мага ушул lead коддон, анан Codeverse'дон мага заданиялар келди ошол жерден. Ошо чет өлкөлүктөр, мындай Европадан, Украинадан, Белоруссиялык компаниялар ушу көп сурайт, ушул практикалык көндүмдөрдү, айтканда Codeverse'дон, lead коддон заданияларды сурашат. Кыргызстандыкынан андай көрө элекмин мен. Ошондо сиздин сунуштар именно juniорлорго да, именно juniорлорго, балким middle'дарга, seniorлордон сураш мүмкүн да. Мен ошо Европаныкынан сурады, juniордон сурады да. Ошо интервьюга даярдана турганга сиз кайсы сайтты сунуштайсыз? Эң биринчи бул көп сайттар бар, мисалы Codeverse бар, LeetCode бар, анан HackerRank деген бар да. Ушул үчөөнүн бирөөнү тандап, ошол жердеги уровеньдерди өтө бериш керек. Күнүнө бир 2 задания кыла берсе, мисалы 6 айдын ичинде көп мындай баскычтарды жетип коет да. Бул эмне десе, LeetCode менен Codeverse эмнеге жардам берет десе, онлайн собеседование болот. Мисалы тигил тест алып аткан программист сага өзүнүн редакторун көрсөтөт, мен ага достугум болот, мен ага код жаза алам да. Ал кодду көрсөтөт, муну жаса депчи. Ушул учурда LeetCode'догу, Codeverse'догу кылган аракеттерибиз ушул учурда жардам берет. Мен өзүмдүн тажрыйбамда көрдүм.
EPAM Systems, Omertex деген компанияларга мага чалып сурап көрүштү, мындай интервью кылыпчы. Мен ушундан мындай алар ушуну сурады да. Действительно коддорду көрсөтүп, алгоритмдерди көрсөтүп, ушуларды айтып бер, жасап бер деп. Мындай айтканда, бул 2 сааттык же 1 сааттык интервью эмес. Бардык нерсеңди бир 15 мүнөттө кылышың керек да. 10 задания болот. Бир заданияны 3 мүнөт кетет. Ушул учурда ушул 3 мүнөттүн ичинде бир заданияны кылышың керек да. Рахмат. Эми JavaScript'ти билиш үчүн математиканын кандай ролу ойнойт? Математиканы жакшы билиш керекпи? JavaScript'ти билиш үчүн биринчи основа программирования деген бар. Основа программирования дегенде бардык языктарда основасы бир болот. JavaScript болсо бул веб браузерлер иштете ала турчу язык. JavaScript'ти билиш үчүн математика керекпи дегенде, математика бардык жерде керек. Математика бул менин тренировка кылат. Тренировка болгон менен батыраак иштейт, жакшы иштейт. Программа жазганга дагы удобный да. Азыр мен кичине үзүлүп турайынчы, мактан проблема чыгып калды. Анда мисалы JavaScript'ти билиш үчүн математиканын ролу айтып кетти. Бирок негизи математиканы билбей, кантип жумушка IT кирем деп баш катырып жаткандар болсо, негизи математиканы нөлдөн иштекенин билбей деле IT кирсе болот. IT-ге кирсе болот, бирок кайсы жерде бар десе, кирсе болот, бирок билип алсаң андан да жакшы болот да, бат кетесиң, развитие бат болот. Бирок мен билбейм деп токтоп калбаш керек да, анда үйрөнүш керек. Рахмат. Анда мен сизге Тахмин айженин суроосу бар экен, сурооңузду бериңиз. Кутман кеч баарыңыздарга, саламатсыздарбы? Менин суроом мындай, интервьюда soft skills'ке барганда именно кайсы мисалы характерибизди баалап жумушка алат, кандайча өтөт soft skills'тен интервьюсу. Анан ошондой эле сиз айтып атасыз, кээ бир сайттарга кирип ошол жактан үйрөнсөңөр болот депчи. Бирок основном баягы программированияны үйрөнүп атканда же жаңы үйрөнүп жаткандар именно кантип үйрөнсө, кантип жаттаса болот, мисалы көбүнчө жатташ керек болобу же аны түшүнүш керекпи? Мен мисалы английскийди билем, бирок кээде мындай ошолорду түшүнгөн оңой болобу же жаттаган оңой болобу? Рахмат чоң. Бул жерде эме болуп калды, парадокс болуп калды мага. Мындай жер бар. Эң биринчи каяктан үйрөнөбүз дегенде курстар бар JavaScript боюнча. Курс өткөндөн кийин аны кайталай бериш керек да. Кайталаш керек постоянно. Бир окуп эле таштап койбош керек. Анан практика керек. Практика болсо бул эмелерди, мындай знанияны күчөтөт да, укреплить этет. Дагы болсо soft skills боюнча, мисалы мындай учур болгон, мен коллегамда. Ал бир банкка жумушка кирген да, азыр банкта иштейт. Анан ага жанында эле интервью берип аткан киши эле интервью берип атса, мындай жинине тийип көргөн да. Бул кандай реакция берет депчи. Тиг интервью берип атат, экинчиси жанына жинине тийип атат да, кайра башка суроолорду берипчи. Ушундай учурлар болушу мүмкүн да. Дагы болсо желание болуш керек иштегенге, мен ушул ишти аткарам, өзүнө өзү ишенимдүү болуш керек. Баштаган ишин кайра таштап койбош керек. Коммуникация деген бар. Бул эгерде бир проблема чыкса, аны мындай жеткизе билүү. Менторлорго болобу же жогорку тажрыйбада турган программисттерди ушуларга жеткизе билиш керек да. Анан бул тапшырманы, заданияны окуп түшүнө билүү да. Бул задания менден эмнени талап кылып атат, бул таск.
ошоларды талап кылат негизи. Эң биринчи коммуникация. Анан бул стрессоустойчивость деп коет. Ошолар керек. Рахмат. Гүлпарчын эже, сурооңузду бериңиз. Гүлпарчын эже барсызбы? Кийинки көтөрөлү, Гүлжан. Кол көтөрүп Саламатсыңарбы? Кол көтөрүп тургандарды Угуп атабы? Угулуп атат. Мен деген мындай вопрос, биринчи вопрос. Силер могу келечекти бүткөндөн кийин уланттыңарбы окууну, ошону платный курстар менен уланттыңарбы же өз алдыңарча эле бесплатный курстар менен мындай самообучение кылдыңарбы? Биринчи вопрос бул. Экинчи вопрос, ушул силер иштеген компанияда UI UX дизайнер барбы? Эгер бар болсо, кайсыл инструменттер менен иштешет? Деген вопрос. Тактап кое турчу жер бар. Келечекке чейин мен окуганда, келечекке чейинчи. Силерде здание бар болчу да, значит. Мурда анан орто жолдо тиги коронавирус чыгып калып баягыда. Анан кризис ситуация болуп калган да менде. Анан ошол тараптан мени келечек алып чыкканда, тиякта агайлар бар, жакшы. Агайлардын сабактарын алып атып, мен кайра мындай карьерамды түзөп кеттим да, ошол келечек аркылуу. Экинчи вопрос. Экинчи вопрос болсо UX боюнча силердин компанияларда барды UX дизайнерлер. Ошолор менен тыгыз байланышта иштейсиңер да силер. Же программисттер аткарабы ошолордун обязанностун? Бизде Кыргызстанда ошондой деп да угабыз да, программисттер өздөрү жасап коет дизайндерчи. UX боюнча биздин компанияда Алишер Байбеков деген келечекке сабак берген агай бар, дизайнер. Ушул агай дизайнер менен иштешебиз азыр. Ал болсо UX UI'да, анан графикалык боюнча Photoshop'то, анан дагы бар Photoshop'тун дагы бир программасы бар. Азыр анын атын унутуп калдым. Ошол программа менен иштейт. Figma менен иштешеби? Ооба, Figma менен иштейт. Анан бул вебсайт UI-га Figma, ал эми жанагы графикалык логотипке, графикалык сүрөттөргө бул Photoshop. Анан дагы Photoshop'тун жаңы программасы бар. Азыр анын атын унутуп атам, ошол менен иштейт. Жанагы иллюстрацияларды, тамгаларды жазган. Рахмат жон. Рахмат Аманбайке жоогуңузга. Менде да суроо пайда болуп кетти. Негизи Apple компаниясы аябай дизайн жакка аябай көңүл бурат да. Негизи эле UX UI дизайндын IT жаатындагы ролу кандай? Терең айтып кетесизби? UX UI ар бир программистке UI UX керек деп билем мен өзүмдүн пикиримде. Эмне дегенде, именно бул фронтендгечи. Эмне дегенде бул канча деген адамдар бар. Анан колдонуучулар бар. Ошол колдонуучуларга биздин программабыз жеңил болуш үчүн бул UI UX жардамга келет да. Мисалы приложенияда бурчунда мисалы кнопка турат да. Ошону анализдеп чыгышат. Мисалы 100 киши болсо 60% айтканда бул бармагы менен телефонду колдонот десе, кайсы бири 20% сөөмөйү менен колдонот дейт. Ушундай аналитикаларды чыгарып туруп, UX инженерлер соответственно эмелерди, мындай баттандарды, компоненттерди тартып чыгышат да, ушул жерге болуш керек. Эмнеге дегенде, ушундай анализ бар. Канча бир процент колдонуучулардыкы мындай бармагы менен иштейт, канча бир проценти сөөмөйү менен деп. UX ушул нерсеге жооп берет. Дагы болсо, мындай канча компонент болуш керек приложениянын ичинде. Фокус деген болот. Мисалы маркетплейс болсо, маркетплейсте эмне сатылыш керек эң биринчи. Пользователь сразу көрүш керек да товарды.
анан экинчи второстепенный компоненттер болот. Ушулардын баарын тең анализдеп чыгышат. Аябай керек бул. Эмне дегенде, бул производительность еще бул бизнеске деген аябай товарларды өтүшүнө, колдонуучулардын приложениянын колдонуусуна аябай жардам берет. Рахмат. Азыр темага алыстабайлы. Биздин азыр учурда чырак долбоорунда SMM боюнча, жана болсо проект менеджер боюнча, анан UX UI боюнча окуп жатышат да. Эми SMM'ди айтып кеттиңиз, UX UI'ди айтып кеттиңиз. SMM менен проект менеджменттин айтып берсеңиз тереңирээк. Алар эмне жумуш кылат? Эмне кылдыгын билебиз. Так, project менеджерлер болсо, бул программисттер менен бизнестин өкүлдөрү бар, мындай айтканда клиенттер. Ушулардын ортосун көпүрө болуп берет да. Project менеджерлер еще бул программисттерге заданияларды бөлүштүрүп берет. SMM болсо бул биздин продуктубузду бул маркетингке чыгарып, дайыма рекламалап, жакшы бир сөздөрдү жазып, жакшы бир сүрөттөр чыгарып, менде мындай товар бар, ушуну сатып аласыңарбы деп кооздоп интернетке чыгарып турчу адис да, SMM. Компанияда булардын да бир өзгөчө мотору бар экен, ролу бар экен. Рахмат. Албетте. Кийинки суроого өтсөк анда, Чолпон, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы. Биринчиден хотела узнать, жана маркетплейс боюнча силер кайсы жакта Кыргызстандын ичинде иштейсиңерби? Бул маркетплейс негизи Кыргызстанга эмес, башка өлкөлөргө да тиешеси бар. Масштабный проект бул. Кыргызстандын ичинде азырынча кийинки этаптар менен чоңоюп кете берет. Эмне деген маркетплейс? Ал деген коммерциялык тайна деп коет, анан кийинчерээк көрөсүздөр. Я просто думала, что Валберес что-то такое. Анан экинчи вопрос, азыр биз мына общий ознакомление болуп атат да, мы, думаю, недостаточно знаний. Азыр биз ушул стадияда дальше эмнени кылышыбыз керек, окушубуз керек. Элементарно UI, UX-ке иштеп кетиш үчүн. Анан кийин вообще кийинкиде биз келечекте кандай направленияны кантип тандап кетебиз? Кайсы эмелерди, языктарды үйрөнүп кетишибиз керек, чтобы бизге конкретно келечекте жумушка пайдалуу нерсе. Бул UX UI боюнча мисалы бардык тарапта мындай повторение керек. Дайыма өтүлгөн темаларды, кылган жумуштарды дайыма кайталап туруш керек. Жана аны кайра таштап койбостон, аны кайра жасаган ишти экинчи уровеньге, жогорку уровеньге чыгарып туруш керек. Жакшы мындай өнүктүрүп, ушунда адамда мындай скиллдери өсөт. Дизайн боюнча билбейт экенмин, бирок башка бир чоң бир дизайнерлердин Instagram баракчасына кирип, Behance деген бар, ал жерге кирип, аларды көрүп, өзүңүзгө салыштырып, китептерди окуп, азыр көптөгөн ресурстар бар UX UI боюнча. Мисалы ошол эле Coursera деген сайттар бар, Udemy деген сайттар бар, аларга кирип, курстан курска өтүп, өзүңүздүн мындай айтканда бир project тандап, аны өнүктүрө беришиңиз керек да, мындай айтканда pet project жасап. Катарынан баарын өтүп, кызыктуу нерсени окуй бериш керек, Кызыктуу мындай бул компанияларга тиешелүү. Мисалы бир компаниянын UX UI дизайнер керек деген бул description бар да, мындай жумушка депчи, буларды билишиңер керек. Ушуларды окуңуз да, ушу компанияларга керек. Биринчи жана жумушту издеп атканда карап, алардын өздөрүнүн требованиясы болот, ошолорго анализировать этип, анан изучать этиш керек, какие навыки нужны. Ушул программаларды. Хорошо, спасибо. Рахмат, кийинки суроого өтсөк, Элнур айжы, сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бериңиз, Элнур айжы. Кийинкиге өтсөк, Мурас байке, сурооңузду бериңиз.
Мурас беке. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Мен бул ушул курстарды азыр көп эле болуп атпайбы? 6 ай 7 айда үйрөнүп чыгасың ушундай депчи. Анан ушул канча чындыгы бар ушул? Кайсы канча убакытта негизи реально программист болуп кете алам? Канча убакыт керек негизичи? 6-7 ай аз болобу же жетиштүүбү? Мен өзүмдүн тажрыйбамды азыркыга чейин окуйм. 6 ай жетпейт. Өмүр бою окуйбуз айтыны. Эмне дегенде бул алдыга абдан мындай жылып атат, өсүп атат. Анан өзүбүздү мындай айтканда тонуста кармап туруш үчүн дайыма мындай айтканда машыгып турушубуз керек да. Мындай 6 ай окуп коюп же 1 жыл окуп коюш менен биз программист боло албайбыз да. Дайыма кайталап өзүбүздү мындай өнүктүрүп турушубуз керек. 6 айда же 1 жылда сиз основасын үйрөнөсүз. Калгандары болсо мындай сиздин алып кетишиңиз, кийинкиси сиздин алып кетишиңиз сизден да муну өнүктүрүп өстүрүп. Негизи 6 ай 7 айда окуп жумушка орношсо болобу? Болот, ооба. Болот. Жакшы окушуңуз керек анда. Рахмат. Аманбайке туура айтып кеттиңиз. Мен дагы сизге аябай кошулам. Чындыгында мен да айтыга кирип калганыма аябай кубанычтамын. Биз дайыма күндөн күнгө сайын билим алып турабыз. Анткени биз азыр айтып кетпедиби? Бир эмеде туруш үчүн. Кийинки Зумрат эже сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай да. Азыр UI UX'ти окуп бүткөндөн кийин дальше улантайын дегем да. Именно код жазып программист болгум келип атат да. Анан именно кайсыны окусам билбей атам. JavaScript'ти биринчи окуш керекпи же Python'ды окуш керекпи? Экөөнүн разницасы кандай? Анан жана фронтенд менен бэкенд кайсынысына кирет? Ошолор жөнүндө кенен айтып берип койгулачы, пожалуйста. Ушул марттарда, апрель, майларда окуубузду бүтсөк, анан уже июндардан баштап окуп баштайм да кайрачы. Анан кайсы окуу жайды, то есть курстарды сунуштайсыздар? Аябай жакшы үйрөткөн. Оффлайнда. Мен сизге биринчи кеңешим бул UX UI менен эле кете бериңиз да. Эмне дегенде сиздин убактыңызды алды да 3 айбы 4 ай. UX UI дизайнер болуп эле эң жакшы специалист болсо болот IT'де. Сизге кеңешим UX UI менен кете бериңиз. 1 жылдын ичинде жакшы сизден дизайнер чыгат. Дизайнерлер болсо, мисалы фриланс иштесеңиз болот. Көптөгөн фрилансерский биржа сайттар бар, проектлерди алып компанияларга кирип, анан UX UI'ды жакшы билип алгандан кийин, мындай бир нерсени жакшы билип алгандан кийин, анан кийинкисине өтүш керек. Мындай биякта алып, жок, андай болбойт. Баарын бир алып кетүү мүмкүн эмес. Бир нерсени алдыңызбы, ошону аягына чейин чыгарыңыз. Рахмат, Аман мырза. Ошол жерде кармап калайын сөзүңүздөн. Фриланс жумуштар деп калдыңыз. Сизде фриланс боюнча опытыңыз кандай? Айтып берсеңиз. Кыргызстандын ичинде кайсы сайттар менен иштейсиз? Эгер иштесеңиз. Кыргызстандын ичинде сайттар билбейт экенмин. Кыргызстанда кандай фрилансерский сайттар бар, бирок Россиялык, анан Европалык сайттар бар. Мисалы Бишкек, Россияда болсо деген Keywork деген бар. Анан Morgzilla деген бар. Ушуларда жакшы мындай тапшырмалар чыгып турат. Ал жерде проект алып, тапшырма алып иштесе болот. Дагы европалык компаниялар бар. Ал Европаныкы, мисалы атын унутуп атам. Upwork деген бар. Ал жерде бул аябай тажрыйбалуу компания. Ал жерде мындай айына $2-3 миң тапкан программисттер бар да. Upwork'та иштеп. SMM деле ошол эле перевод бар, ал жерде
программирование бар, дизайнер бар. Дагы айтиге тиешелүү жумуштар көп аябай. Рахмат. Мериме эже сурооңузду бериңиз. Так, Бермет Исмаилова. Кийинки Зоя. Саламатсызбы? Менде мындай суроо болуп атат да. Когда вот уже теоретический жактан билим алып, эми практикага келгенде көптөгөн ресурстар бар. Мындайча айтканда жанагы CodeWars, аны муну дегендер. Анан open source проект деген нерсе бар. Ошол open source проектке обязательно катышыш керекпи, же ансыз деле баягы жумушка кире берсе болобу дейм да. Open source жөнүндө бирке айта кетесизби? Азыркы колдонуп аткан технология ошол эле JavaScript, мисалы React деген библиотека бар. Ошол эле башка Django, Python сыяктуу open source'тон кийин булар аябай актуальный болуп, өнүгүп өсүп кетишкен. Буларды аябай опытный программисттер жасаган. Опытный программисттер жасаган open source проектлерди. Аларга эгерде күчүңүз жетсе катыша бериңиз. Аябай жакшы болот ал. Эмне дегенде бул дүйнөлүк масштабтагы проектке кирип кетсеңиз аябай жакшы болот. Бирок жуниорлорго эмес да, мындай программисттерге обязательно эмес да. Pet project жасаш керек. Өзүңүздүн жеке портфолиоңуз болгон. Рахмат. Кийинки суроо болсо, Зулуя. Сурооңузду берсеңиз болот. Сурооңуздарды даярдап турсаңыздар. Бактыгүл. Алло, саламатсыздарбы? Мен суроом мындай да. Мен балам 5 класс, 4 класста окуйт. 5 класска школанан 2 направления берип атат. Английский и математика. Но кийин IT тармагын тандайбыз да, то есть бүткөндөн кийин IT направление боюнча кетет. Ошондо ITге, чтобы IT менен ITни окуш үчүн азыр математика тармагын жакшы тандаганыбыз жакшыбы, же английский тармагын тандаган жакшыбы деген да. Суроом эмнеге дегенде мен өзүм дагы математиканы аябай жакшы окугам дагы, бирок чыракка чейин бирокчу ойлочу элем да, математика мындай жашоодо кереги деле жок экен го дегенчи. Анан бизде азыр 2 эме турат да. Тандашыбыз керек болуп турат. IT тармагында английский язык тоже же нужен, да? И математика вроде тоже керек окшойт. Ошондо сиз советиңиз берип койсоңуз жакшы болмок. Рахмат. Мен жеке пикирим, экөөнтөн тандаңыз. Экөөнтөн тандаңыз, анан шахматты кошуп койсоңуз андан да жакшы болот. Бул жерде вопрос бар, мындай математика адамдын кайсы жеринде керек десе, бул медеги мындай эмелер бар да, нервтер бар да, мындай айтканда. Ошолорду мындай качка кылыш керек да, тренировка кылыпчы. Алар ордунан жылбаса, ал эч качан козголбойт да. Программисттерге ошол жер иштеш керек да, мындай кыймылдап туруш керек. Математика менен шахмат ошону кыймылдатып турат да, мындай. Рахмат. Кийинки суроого өтсөк, Мерим эже. Сурооңузду бериңиз. Жакта дагы бирөөнү эле тандаш керек болсо дейсизде, анда математиканы тандай бериңиз, экөөнүн бирөөнү, анан кийинкисин болсо кошумча кылып коюңуз да. Саламатсыздарбы? Ой, кечир Аман. Уктап калса ойготуш керек ал нерсени. Жакта айтат. Саламатсыздарбы? Аман, чоң рахмат.
көптөн күтүп келдиң окшойт. Ишиңе ийгилик. Негизи бул жакта көбүнчөсү, бирок мен жана эле кол көтөргөм, эме жакшы бакай ошо суроону берип кетти. Бизден азыр бул жерде отургандар көбүнчө чырактан отурушат, анан кийин аларда дизайн боюнча көп да биздечи окуп аткандар. Сен мисалы как разработчик, дизайнерлер менен байланышып турасың. Биздин Кыргызстанда канчалык деңгээлде ошол дизайнерлердин вакансиялары канчалык деңгээлде өнүккөн, портфолиолорун кантип жасашат, эми сен сүйлөшүп калган эмелер дизайнерлерденчи? Анын код боюнча азыр сүйлөсөк өзүбүз эле түшүнүп калат экенбиз да, көпчүлүк түшүнбөй калат экен. Ошо мен атайын чырак үчүн суроо бергим келди. Мисалы Алишер Байбеков деген дизайнер менен иштесем азыр постоянно. Тааныйбыз. Ал Байке болсо мен сурадым, проектлерди каяктан аласыз десем, ал болсо Instagram баракчасы бар. Аны жакшы оформление кылып койгон, SMM аркылуу. UX UI дизайнер, өзүнүн мындай псевдоними бар. Анан өзүнүн работаларын Instagramга жарыялап турат, анан аны постоянно мындай реклама кылып турат да. Ушул аркылуу project табам деди да. Анан тааныштарым болот дейт. Негизи сферага кирип алгандан кийин, релиске түшүп алгандан кийин, мындай IT-ге кирип алгандан кийин андай табыла берет да. Биякта project, эки жакта project. Ошон үчүн мындай эң биринчи project таба алсаңыз эле бүттү да, мындай. Сиз мындай зеленая дорога деген бар. Сразу чыга берет да, тааныштан тааныш аркылуу эле. Чоң рахмат. Демек азыр эле чырактагы кыздар өздөрүнүн проектилерин Instagram баракчасына жүктөп, мындай реклама кыла берсе, жакшы мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот экен да. Ооба, мисалы SMM-де бар экен го, курста. Ооба, SMM-шиктер да бар азыр чыракта. Эми SMM-де эми жана сен белгилеп айтып кеттиң, ал туура эле, уже товар чыккандан кийин алардын жумушу бул биринчи UX UI'лардын жумушу, анан биздин разработчиктердин жумушу, анан SMM-шиктердин жумушу болот да. Мен болгон ошо дизайнерлер жөнүндө сурайын дегем, себеби бизде вот чыракта аябай көп эметкен да. Дизайнерлерге заявка келген. Жакшы жооп алдым, рахмат, аман, ийгилик. Кошумчалап койсом, мисалы биякта жакшы мүмкүнчүлүк турат. Мисалы команда болуп бөлүнүп алып эле UX UI дизайнерлер өзүлөрүнүн проектлерин жасасын, SMM-шиктер барып, алардын мындай профилин мындай чоңойтуп берсин да, өзүлөрүн окуп болот. Проект менеджерлер болсо ошонун баарын управлять этсин деп опыт да. Тапшырмаларды коюп, заданияларды коюп. Project менеджерлер азыр аябай актуалдуу. Мисалы, жуниорлорду таап атат да азыр компанияларда. Силердин мисалы project менеджерлери бирөө эле иштейби же мындай ар бир задачага байланыштуу көбүрөөкпү? Биз азыр деген буга чейин мындай болгон. Project менеджер жок, биздин башчыбыз эле заданияларды берчү да. Эми болсо бул проектибиз экинчи орунга кийинки деңгээлге чыккан байланыштуу project менеджерге аябай мындай айтканда потребность пайда болду да. Анан консультация алып, ошо Турциядан project менеджерлер чыкты деп айтышты. Так белгилей албайт экенмин, ошол жөнүндө азыр иштер болуп атат да. Ошол Турциядан келбей, эми өзүбүздүн project менеджерлерди иштетсек болчу да экен да, потенциал бар турбайбы? Ооба, болот. Чоң рахмат, аман, жоопторуңа ийгилик. Жолугушуулардан күтөбүз дагы сени. Рахмат. Кийинки суроого өтсөк.
Бактыгүл эже, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Болуп атабы? Ооба, болуп атат. Ооба, болуп атат. Аман мырзага суроом бар эле. Почта көбүнчөсүн эле эме жооп деле алдым, эми бир ооз дагы сурап коеюн. Кызым 3 айлык эме курс окуган да JavaScript'ти. Анан баягы неподготовленный барганга, наверное, выгорать этип калды го дейм. Азыр көп көңүлү жок, бирок кайра окуу дагы продолжить эт десек, азыр эмес, бир аз кийинчерээк дейт да. Кандай эме бере аласыңар? Кеңеш, чтобы ошону продолжить эткенге. Наверное, ошо кыйыныраак болуп калды болуш керек. Батамдан эметип кеткенге күнүгө барып отуруп ошо кыйналып калды болуш керек да. Так, сиз программаны окугансыз, Эмне боюнча? JavaScript'ten, Мен эмес, кызым. Окуду. Азыр окубай эле. Ооба, былтыр окуду, жайында баштады, күзүнө ушу 3 ай окуду. Анан ошондон кийин токтотуп койду, дальше мындай коркуп, иштеп көр, бир жерге эметип көр деп эмнеле резюме жибермеш эткен, но все равно баягы коркуп эметип болуш керек да, колуман келбейт деп. Кыла албаймбы деген коркуу болуп. Анан бир чети баягы кыйналып да калды, биринчи түшүнбөй калдым деп ошол уверенность жок болуп калды да. Дагы окулса туура эле болобу же көңүлү калып калса кандай? Мен буга мындай жакшы жооп бере албайт экенмин. Эмне дегенде аябай мындай эме темада. Мисалы мен азыр мындай жооп берип койсом, ушул тармак боюнча кетип каласыз да. Сизге минус болуп калышы мүмкүн да. Мисалы мен JavaScript'ти 3 жолу окугам да. 3 жолу, анан 3-үчүсүн болду да. 3-үчүсүн болду. Мен кайсы жерде катам бар экен десе, бул основа программирования деген бар. Мисалы конструкция дегендер бар, там функция дегендер бар. Аларды мындай үстүртөн эле түшүнүшкөнмүн да. Курс сатып алгам, бекер курс таап алдым. Алгоритмы вычисления деген, бул Россиялык университеттин курсу экен. Ошону түшүнгөндөн кийин мен любой языкты түшүнүп калдым да, ошону билгенден кийин. Конструкция эмне, азыркы язык кандай иштейт, аябай жакшы курс болчу. Мен ошону түшүнгөндөн кийин анан башка языктарды түшүнүп калдым. Мисалы Python'ды деле, C# да карап код жаза алам да. Эмне дегенде мен основасын үйрөнүп алдым да. Ошол курстун атын айтып аласыңарбы? Секрет болбосо. Курстун аты деген алгоритмы вычисления деп коет. Курсерадан издесеңиз болот. Азыр барбы, жокпу билбейм, но алгоритмы деген курстар бар ал жерде. Курсера өчүрүп салышы мүмкүн, эмне дегенде ал российский уроктор болчу, российский урокторго запрет коюп таштаган да. Курсерадан. Желательно ускоренный эмес, жаңы баштап мындай эме киргендерге бир аз узакыраак, мындай акырыныраак окуган жакшы го дейм, э? Ошо акырыныраак окуган жакшы. Эмне дегенде ошондой окуган жакшы да, адамдын өзүнө дагы. Анткени биз деле мындан кийин окусакпы деген деле ой болуп атат да, мен деле өзүм деле. Азыр окуубузду бүтсөк, дизайнды. Биздин деле колубуздан келет чыгар, буну окугандан кийин буну деле окуп алабыз болуш керек деп жатам да. Рахмат жооңарга. Мейли, жакшы калып. Рахмат Аман мырза. Убактыңыз кандай, Аман байке? Суроо бериңиздер. Убактыңыз кеңирлеби. Кийинки суроо өтсөк, Дастан мырза, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен суроом эме боюнча болуп атат да, Аман сизден сурарым. Мен буга чейин иштегем да, веб разработка боюнча жеке заказдарды алыпчы. Анан ортодо бир топ жыл өтүп кетти, баягы башка жумуштар менен алек болуп, анан иштебей калганымачы. Анан азыр кайра ошо IT-ге келүү боюнча, IT-ни кайра тереңдетип үйрөнүү боюнча, баягы билимди актуалдаштыруу боюнча кайра окуп жатам да. Анан учурда жанагындай бекер
иштеп же ушундай стажировка сыяктуу нерселерди кандайча кылып иштесе болот? Буга чейин мындай менде андай жеке опыт болгон эмес да, мисалы башка жеке международный компанияларда иштегенчи, анан кирип көрсөм көбүнүн эле требованиялары баягы опыт бир нече жыл болуш керек, же тигини билиш керек, муну билиш керек деген, эми соответственно ал нерселер менде актуально эмес да. Ошого хотя бы башында бекер бир проекттин үстүндө иштеп, өзүмө мындай портфолио или бэкграунд катары мындай опыт керек болот. Ошого кандайча сунуш берет элеңиз? Сиз бэкэндте же фронтендте иштеп жүрдүңүз? Фронтенд боюнча. Фронтенд боюнча мындай кылсаңыз болот. Сиз эң биринчи резюмениңизди жазыңыз. Азыркы абалыңызды, анан профиль ачыңыз. Башында айткандай LinkedIn'ден. Ошол сиз билген скиллдерди жазып коюңуз, жакшы оформление кылып. Бул биринчиден, экинчиден болсо, бул Udemy'ден же башка бир сайттардан бир толук фронтенд боюнча бир курс сатып алыңыз. Фронтенд боюнча толук бир курс алыңыз. $10-11 болот да, ушунун деңгээлинде. Анан бир проект жасай бериңиз да. Жасай бериңиз. Бир күнү сиздин обязательно табигый түрдө сизге бир байланышка чыгат. LinkedIn аркылуу жуниорлорду издеп калышат ал жерден. Ошондо сиз кирип кетсеңиз болот да. Udemy'деги курсума привязка кылган линктерди коюп, Ооба, аны да сертификат алсаңыз, сертификатыңызды көрсөтсөңүз болот да, тиги LinkedIn'де. Хорошо. Жакта скиллдериңизди баарын көрсөтүп, досторго катталып, IT компанияларга катталып, HR-лар болот, human research деп коет. Ушул программисттерди таап келген адамдарга катталып кыла берсеңиз, бир күнү сизге бир адамдар байланышка чыгат да, ошолордун арасынан. Ошондо мындай өзүңүз сизде ошондо ошол учурда сиз даяр болушуңуз керек да. Мындай интервью өткөндө подавать эткенге резюмеңиз бар даяр туруш керек, сразу мындай бат-бат кирип кеткенге. Эмне дегенде менде мындай случайлар болгон. Мен өзүмгө да даярданбай жүрүп алдым ортодо, башында окуп жүргөндө. Анан интервьюге чакырып калат да, бирок мен даяр эмесмин да. Бирок эгерде мындай 2-3 ай мурун ошол нерселерди кылып жүрсөм, мен ошол жумушка кирип кетмекмин деген ой калган да. Ошондон кийинки катамды кайталабайын деп, дайыма мындай тонуста жүрдүм да. Эртең рингке чыкканда мындай удар жеп калбайын дегендей тренировка берип. Рахмат. Получается, азыр кайсыл ресурстарда ошол эмелерди издесе болот? Udemy'де проекттелерди өзүңүз жасаңыз. Мисалы деген Pet Projects for Front-end Developers деген Google-га жазсаңыз, тиякта списоктордун берет. Google-да бар списоктор, junior девелоперлер кайсыл pet projectlер жасаш керек депчи. Калькулятор бар, интернет магазин бар, саат бар, дагы эмне. Эң аягы барып бир социальный сеть болуп калат да. Ошондо сизде уже постоянно мындай күчөйсүз да, мындай айтканда. Рахмат. Тамам мырза. Азамат бекенин да суроосу бар экен, сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум да бир жолу. Жанагы суроодо сиз ошо портфолиону жыйнаш керек, портфолиону толтуруш керек, портфолиону байытыш керек деп айтып кеттиңиз. Эмки суроо деген бул мисалы бир компания чакырып калды дейли. Анан сиздин тажрыйбаңыздан байланыштуу кылып айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Мисалы hard skills, soft skills деген бар. Ошолордун мисалы hard skills канча процент маанилүү, soft skills канча процент маанилүү, жана ошондой эле бара турган компанияны алдын ала даярданыш керек деп атасыз. Ал деген ошо компания тууралуу информация чогултуш керек. Ошол канча деңгээлде маанилүү экенин айтып берсеңиз жакшы болот эле. Аман мырза, сиз угулбай калдыңыз же интернетиңиз начарлап калдыбы? Или мен укпай атамбы? Аман мырза интернети
андай күтө туралы бир аз. Негизи эле бул суроону чыгып кетти окшойт да. Негизи эле бул суроону берген себебим эме да, мисалы жаңа эле көпчүлүгү эметип атпайбы, резюмени кантип даярдайбыз, эмне кылабыз деген сыяктуу. Анан көп угуп калабыз да, резюмелерди ар бир компанияга өзүнчө даярдаган жакшы. Мисалы ар бир позицияга, даже ар бир позицияга өзүнчө резюме даярдаш керек дешет да. Биз мисалы көнүп калганбыз да, бир эле шаблон 2 барактык резюмени жалп этип жазабыз дагы анан тапшырып таштайбыз. Анан ошолор ушул накта тажрыйбада кандай өттү эле, эмне болду эле, ошол жөнүндө билейин деген, бирок Каман мырзанын дагы интернети начарлап кетип чыгып кетти окшойт го. Азамат мырза, ушул боюнча сиз өзүңүз да изилдеп көрдүңүзбү? Ооба, ар кандай видеолорду, эмелерди көрүп, тренингтерди көрүп, маанилүүлүгүн айтышат да, бирок анчалык деңгээлде 100% даярданганга билбейм, канча кишинин дити барат, канча кишинин эмеси жетет дегендейчи. Анткени мен билгенде мисалы жакшы жумуш издеп баштаганда көбүнчөсү мисалы 50-60 резюмени ыргытышат да, анан күтүп отурушат да. Анан алардын баардыгына даярданыш кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок ошону Аман мырзанын өзүнүн оозунан угуп, ушул бетага кирип атканда канчалык деңгээлде даярданып барды эле, канчалык деңгээлде даяр барды эле, ошону билейм дегем да. Жакшы суроо. Аман байкени бир аз күтө турайлы. Негизи эле азыр эме звук барында өчүк да, мен да эме сурап коеюн дедим. Аман байке келечекте жөнү чыкпай тура бербей, силерге бүгүнкү жолугушуунун кандай деңгээлде пайдасы болуп атат деген чатка жазсаңыздар болот. Тигил өзүңөрдүн сурооңуздарга толук кандуу жооп алып атасыздарбы? Туура. Айтып кетсеңиздер болот. Же болбосо фронт-энд бизнестин сөздөргө түшүнбөй атсаңыздар дагы, булар эмне деп дагы айтсаңыздар болот. Кыдын бошуп кетти бакай. Кыдыны. Кыдын кошуп кетейин. Келечек диджитал сөзүңүз кошуп кетер окшойсуз да. Аман мырза кирди. Кирдиби? Микрофон күйгүзүп берип кой. Аман мырза, кайра кош келдиңиз. Сизде чыгып кетип. Телефон өчүп калбады белеки. Карабай калыптыр. Ой, бүгүн зарядты аябай катуу берип аткан экенсиз, телефонуңуз өчүп чыкты. Жакшы, рахмат сизге. Суроомдон да кыскачараак кайталап коеюн. Soft skills, hard skills канчалык деңгээлде маанилүү жумушка, компанияга бара жаткан учурда. И жана ошондой эле мен көп жерден угуп калабыз, көп кишилер билет болушубуз керек. Мында угуп жүрөбүз. Мисалы, кайсы компанияга барып атсаң, ошол компания тууралуу изилдөө, анализ жүргүзүп, анан бар депчи. Ошол сиздин тажрыйбаңызда бетага барып атканда канчалык деңгээлде даяр бардыңыз эле, жана ошол даярдык канчалык деңгээлде маанилүү? Hard skills, soft skills кошуп кеткенде. Экөө тең маанилүү. Эмне дегенде, эгерде сизде техникалык билимдер бар, мындай софт билимдер жок болсо, мындай заданияны түшүнүү, коллектив менен иштөө, өзүңдүн мындай пикириңди жеткизип билүү, да ушундайлар кетет. Эгерде мындайлар жок болсо, сен өзүңдүн билимиңде, техникалык билимдериңди колдоно албайсың да. Сен мээңде эле калып кетип калат да, мындай башыңда эле. Ошону чыгарыш керек да, soft skill ошого жардам берет да, өзүңдүн техникалык билимдериңди сыртка чыгарыш үчүн. Мен стартап үчүн баргам, стартап аябай пайдалуу. Эмне дегенде, мындай турган компанияга барып, баары даяр барсаңыз, сиз мындай баягы нерсени көрбөйсүз да, процесстичи, мындай компания алдыга жылып атабы же артка жылып атабы дегенчи. Стартап ушунун үстүнөн жакшы. Анан мындай сиз деген стартапта мындай биз күтпөгөн нерселер болуп калат да.
заданиялар, еще мындай ситуацияларчы ушул жери бар. Дагы болсо стартапта деген бул процесс продуктун жаралып байланышыбыз ар күнү мындай ар бир күнү бир план коюп алганбыз, ошол план менен иштейбиз. Анан дизайнер келет, программисттер келет, клиент келет. Анан бир мындай компонентти сүйлөшөбүз да. Мисалы бул профиль мындай болуш керек деп дизайн чет, анан биз өзүбүздүн мнениябызды айтабыз да. Анан биз варианттарды коюп беребиз. Ошондо обсуждение болуп атып, анан баардык пикирлерибиз чогулуп мындай золотая середина деп коет да, жакшы бир мындай результат чыгат да. Мындай айтканда командная работа да, ошол жакшы нерсе. Анан дагы айта кетчү нерсе, мындай ушундай обсуждение кылып атканда меники эле туура деген ойдон алыс болуш керек да. Балким сиз жаныңыздагы программистке же коллегаңызга аябай пайдалуу болуп калат да. Аны дагы коюш керек да. Аны анализ кылып, аны да туура келет. Рахмат, ошо ойдун монополисти болбош керек деп атасыз да. Жаңы эле суроого дагы толуктоп, балким бул жакта жаңы эле айтып кеткендей түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн. Hard skills, soft skills эмне экенин айтып койсоңуз деле болот. Бул рахмат. Hard skills сиздин айтканда JavaScript бул сиздин мындай hard skillsке кирет. Ал эми soft skills болсо сиздин айтканда элдер менен байланышуу, коммуникация, сиздин мындай стресске устойчивость мындай билимдер бар, ушуларга кирет да. Сиздин заданияны бүтүрүшүңүз, дисциплина, өзүңүздү алып жүрүшүңүз, команда менен иштешиңиз, ушунун баары тең soft skillге кирет. Рахмат. Эми жаш junior программист үчүн стартапта иштеген жакшыбы же компаниядабы? Биринчи кирип атса. Экөөндө тең пайдалуу. Эмне дегенде экөөндө тең опыт алат. Кайсынысы мындай айтканда келип калса ошого кире берсин. Кайсынысы мындай сизге мындай айтканда жагып атса, биринчи изилдеп көрүңүз да, компания тууралуу. Бир компанияны алып, бул эмне компания, мен бул компания дегенде эмне алам? Бул жерде кимдер иштеген, мында кандай продуктулар бар, рынокто өзүн кандай алып жүрөт, бул жерден кандай программисттер чыккан деген суроолор бар да, ушуларды карап чыгыш керек да. Экөөндө тең иштей бериш керек да, мында айырмасы жок. Рахмат. Жана алгоритм боюнча да сөз кылып кеттиңиз. Алгоритм боюнча тереңирээк айтып берсеңиз, алгоритмдин айтиге мааниси кандай? Айтиде орду кандай? Айтиде деген орду аябай чоң. Мисалы, азыр деген көптөгөн роботтор бар, сайттар бар, приложениялар бар. Анын баары тең кайсы бир алгоритмдер менен иштейт да. Обязательно алгоритм жөнүндө мындай поисковой коллекция деген бар. Ушулардын баарын тең мындай дата структура деген бар, тема. Дата структура деген. Ошону карап чыгыш керек. Ошонун ичинде баардык алгоритмдер бар да. Айтканда керектүү алгоритмдер ушул теманын ичинде бар. GitHub бар. GitHub'тын аты деген GrokIM алгоритмы деген GitHub бар. Ошол GitHub'ти ар бир программист окуп чыгыш керек. Ошондо жакшы бир темалар козголуп, графикалык мындай визуалдык деңгээлде көрсөтүп берилген алгоритмдер кандай иштейт. Алгоритмдер негизи айтиде эле эмес, баардык жерде бар. Мисалы бир жумуртканы же тамак бышырганда
кайсы бир жерде мындай правила менен жасабай койсоңуз сиз максатка жете албайсыз да, жумурткаңыз чийки болуп калат, бышып кетет. Ал результат эмне десе сиздин ден соолугуңузга зыян. Ошон үчүн алгоритмдерди эсептеп туруш керек, жакшы кылыш керек да. Мындай башка баардык жерде эле бар. Мындай светофордун алгоритми бар. Светофордон өткөн, пешеходдон өткөн. Ошол эле футболдо алгоритмдер иштейт, баскетболдо иштейт. Эгерде мындай бул правилалар да, ушу правилаларды мындай жеңил деңгээлде, аябай оор нерсе эмес бул. Аябай жеңил деңгээлде түшүнүп алсаңыз, мындай бул деген философия эмес, бул деген бул Конфуцийдин окуусу эмес, бул кадимкидей эле биз жашообузда колдонуп жүргөн эле, мындай айтканда түшүнүктөр, мындай задачалар, тапшырмалар десек болот да. Рахмат. Эми акырындап эме жыйынтыктар десек болот экен митибизде. Анда мисалы сиздин максаттарыңыз, алда койгон максаттарыңыз кандай, пландарыңызды айтып кетсеңиз. Алда койгон максатым деген буюрса жакшы деңгээлге чыгып алам. Менде да мындай знаниялар жетишсиз деп билем өзүмдү. Дегенде көптөгөн интервьюларга кылып көрдүм, бул 1 айдын ичинде 2 компанияга кылдым да, чет өлкөдө. Английскийди жакшы деңгээлге чыгарды. Ошол эле бул алгоритм боюнча дагы да тренировкаңды кыл деди. Ошонун үстүндө иштеп атам азыр. Кодворско кирип, литкодко кирип, тапшырмалар чыгарып. Дагы болсо, максатым болсо, мен мындай команда түзүм келет да, программисттердинчи. Түзүп, жакшы бир деңгээлге чыгарып алгандан кийин заказдар менен иштеп. Дагы болсо, өзүмдүн продуктумду ойлоп тапкым келет. Мисалы, өткөндө айтып кетпеди жогоруда. Бул швейниз отраслга депчи. Мындай айтканда, продуктовый компания болуп калат да. Компаниялар бөлүнөт, мындай айтканда, аутсорсинг бирөөнүн кызматын кылып берет. Экинчи компаниялар өзүнүн продуктусун жасайт, анан аны сатышат да. Көбүнчө ошо продукт компанияларга кирген жакшы. Еще продукт компанияда өсүү жакшы да. Мындай айтканда, эртең мындай айтканда, тиги клиент отказ берсе, аутсорс сервис кылган компания, сиздин компанияңыз жабылып калышы мүмкүн да. Продуктта болсо, бүт код сиздики, продукт өзүңүздүкү. Соответственно, сизде мындай рискованный эч нерсе жок. Бишкекте бир компания бар болчу, ал 1 айдын ичинде жабылып калган, аябай 2-чи, 3-чү орунда турчу ранг боюнча. Ошол компания сервис кылчу башкага, Америкага. Ал клиент отказ берди, 1-2 жуманын ичинде жетпей, баягы мен деген компания жабылып калды. Мен досум иштечү. Ал мага айтып берген кандай болгонун. Дагы болсо, өзүмө адам ишеним аябай көп нерсени чечет. Мен кайсы учурда ошо өзүмө мындай ишеничтүү фидбекти алдым десе, мен чоң бир молочный заводдун, мындай айтканда, электроникасын оңдоп бергем да. Оңдоп берип, анан ал жерде директору аябай жакшы фидбек алды. Ошол фидбек азыркыга чейин бар. Ошол менен азыр келатам да. Не дегенде, ал жерде деген чоң деген инженерлер келиптир. Япониядан бүтүп келген студенттер, инженерлер келиптир. Аны кыла албай коюптур да. Анан мен барып мындай тонкий жери бар экен. Аны карай алышпаптыр. Ошол нерсесин кылып койсом эле мен мындай көтөрүп алды да. Деп. Ошондон кийин мен аябай эме пайда болду, өзүмө ишеним, мен колуман келет турбайбы деп. Ошол учурда да менде пикир бар болчу, Японияга барып окуп келсем, менде мындай знания көбөйөт депчи. Оказывается, мен ошол деңгээлде экенмин да, көрсө. Дагы эмне, сабырдуулук керек. Программирование окуп атканда баардыгы бир учурда болуп калбайт. Силер азыр окушуңар керек, знания алышыңыздар керек. Өзүңөрдүн прожектиңерди, тапшырмаңарды
окууңарды жакшы деңгээлде бүтүрсөңөр силерге жумуш өзү келет. Азыртадан мындай куру кыялдарга берилбей окуш керек, повторение, окуу, повторение. Жумуш боюнча азыр ойлонбой тургула деп эме берем, совет берем. Менин башымдан да өткөн, окуп жүргөндө тиги жумушка барып, бул жумушка барып, анан окуум калып калган да бул жердечи. Анан мындай өзүмө аябай нааразы болом да ошол учурдачы, эмне үчүн мындай курста окуп жүргөндө окуп албадым экен депчи. Кайра мындай ылдый түшүп кайра окуп, анан өйдө чыкканга туура келди мага. Окууңарды бүткүлө, жакшы окуу болуп, прожектиңерди жасагыла, силерге барып, бир күнү силерге мындай работодатель өзү келет. Дагы болсо, эң биринчиден дагы айта кетет турчу. Эмне десе? Так. Мен айтайын деп беле. Компанияларды бөлпөгүлө да. Мен бул компанияда иштейм. Бул авторитет компания. Возможность болду бир жерге илинип калгыла да. Ар бир адамга возможность келет. Возможностьты мындай илип калыш керек. Ар бири мындай өзүбүздөн да. Мисалы аны мындай четке кагып коюшубуз мүмкүн да. Мисалы менде деле болгон. Мага бир Telegram бот жасап бер деген да. Анан мен мындай текеберленип койгом да, бул мындай мен биякта иштебейм мен деген, мындай куртой жерде иштейм деп. Студент болуп жүргөндө эгерде ошону кылсам мындай опыт болмок экен да. Опыт болуп азыр мындан да жогору деңгээлде болмокмун да. Жаман мындай ичим ачышат ошол нерсеге. Нерсе мындай IT чөйрөгө азырчы жанагы болду. Мурда менин убагымда аябай көп болчу да, жума сайын болчу ошондой нерселерчи. Мисалы өзүм да катышкам, робототехника боюнча, электроника боюнча өзүм участник болуп. Дагы айтып кете турчу нерсе, мындай бул жерде сообществода мындай көп маалымат алып, ошону мындай обработка кылыш керек да, аябай көп информация чогултуп алсаңыз, мындай переизбыток болуп калат да. Мисалы бир эле темада мындай көп жерден информация алып, мындай издеп жүрө бербеш керек. Бир эки жерди тандадыңыз, ошол жерден алыңыз да. Мындай өзүңүз иштете албай каласыз да, мындай башта көп информация бар, меңиз ал информацияны иштеткенге мындай көптөгөн энергия кетип, мындай токтоп калышыңыз мүмкүн да. Эгерде мындай сизде программадан болбосо, мисалы IT-де башка тармактар бар, мисалы тестировщик деген бар, ошол эле cloud инженер деген бар, ошол эле DevOps инженер деген бар, project manager деген бар, еще графика деген бар, 3D графика деген бар, Unity деген программа бар. Ошоларды кылса болот. Дагы деген азыр жаңы пайда болду. Бул деген жанагы акылдуу нерселер кирбедиби жашообузга? Мисалы деген смарт домдор, смарт мындай шкафтар, смарт үйлөр, мындай кол менен чаап койсо свет күйүп калган, дагы мындай телефондон кнопканы басып койсо эшик ачылып калган. Мисалы JavaScript'те ошол нерселерди кылса болот да. IoT деп коет да, интернет вещи деп коет. Ошол нерсени кылса болот. Азыр Кыргызстанга жакшы келдик, бирок азыр даярдана алсак, мен ошондой пикирлерим бар. Ошол тармакты да алып кетем деп, эмне дегенде, өзүм электроника факультетин бүтүргөм да. Ошол жерде экөөнү айкалыштырып, дагы бир мындай сфера бар да, мен мындай изучать этип кала турчу. Шашпаңыздар, кадимкидей мындай бир жылга план түзсөңүздөр, ошондой план түзүп, ошол план менен кете бериңиз. Баары болот, баарыбыздын колубуздан келет. Ушундай YouTube'да башка жерде мындай выступлениялар бар программисттердин. Аларды угуңуздар, подкасттарды угуңуздар.
ушул жерде группада турган мисалы чырак деген долбоор бар. Долбоорду келди да ошол барыңар мындай эме болушуңар керек да, мындай организм болушуңуз керек да. Мындай бири бириңер менен сообща иштешипчи, ошондо өсөсүңөр да. Кандайдыр бир мындай тренингтерди бири бириңерге уюштуруп, же бир жерге барып мындай чай ичип жок дегенде. Многу мындай soft skill да, ушул бир жерге бара туруп, бир жерге барып чай ичип, достошуп, менин проектим ушундай болуп атат, меники сонун десе, анан бири бирине мындай кызыгып болуп, тети кетип баратат, мен дагы кетейин деп артынан чыкпайт. Мен да ошо, мен да болгон нерсени чыгардым деп ойлойм. Рахмат Аман мырза, бүгүнкү чогулушууга келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп, сонун маек курганыңызга. Көрдүңүздөр достор, Аман мырза биз менен окуп кеткен, бизден алдыга озуп, компанияларда чоң проектлердин көрдүңүздөр иштеп атканын, алда пландарын койдуңуздар. Эми сиздерге эркин микрофон. Аман мырзага кандайдыр бир каалоо тилектерди айтып берсеңиздер болот. Рахматты айтып берсеңиздер болот. Уруксат берсеңиз мен бир эки сөз айта алайын. Аман мырза, рахмат сизге убактыңызды бөлүп берип кеткениңизге. Биз дагы деле болсо сизге ийгилик каалайбыз. Дайым эле ушинтип ийгилик, чоң албан ийгиликтердин өзүңүздүн койгон максатыңыздарга жетип, албан ийгиликтердин ээси болуп, бизди дагы ошо кубантып жүрө бериңиз. Биз ушул Аман менен чогуу окууда элек деп арзанып жүргөн. Аман болуңуз. Рахмат. Бул жакта бир суроо бар экен. Келечектен эмне ала алдыңыз дейт. Мен келечектен деген эң биринчи биздин жолугушуу болгондо саат 11-де болгон, эртең мененки. Ошондо мындай дүйнө жүзү боюнча программисттер жолукканда, мындай кыргыздарчы. Анан Тимурбек ошол жерде айткан, биз деген мындай кыргыздардын эң биринчи жолу IT жөнүндө митинг кылдык депчи. Ошондо мындай бактагайлар, тиги эжелер келип бартыңчы, анан мен аябай суктанганда мындай мен дагы ушундай программист болом депчи. Ошол нерсе мындай мээме кирип калган. Ошондон кийин мен мындан кийин мындай башкача мындай аракет кылам деп өзүмө сөз берип, мындай ошол боюнча келатам да. Мен пикир алдым да, мындай мотивация алдым. Техникалык көнүмдөр мындай буга чейин ичинде бар эле да. Рахмат. Сонун нерселерди айтып кеттиңиз. Меримежен сөзү бар экен? Бир жолу рахмат айтайын деп аткам. Аман, сага чоң рахмат. Сен келечекке биринчи келгенде эле бизге Дискордтон эсибизде дагы эле жалпы түшүнүк берип, баарыбызга агайдын сабагы башталганча монтип окуңуздар, тигинтип окуңуздар деп ошондо да кеңештериңди жакшы бергенсиң. Сага чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биздин үй бүлөнүн мүчөсү болуп калганыңа биз аябай сыймыктанабыз. Сенин жетишкендиктериңе келечек кубанып эле жүрө берет. Ошол сага чоң рахмат. Анан фидбек каналында да кичине жазымшатып койдум. Каалоо тилек. Рахмат. Рахмат сага чоң. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, рисковать эткенди үйрөнүшүбүз керек. Мындай рискке барганчы, любой киши рискке барганда, мисалы, ар кандай да, мисалы, бул вопрос туруп калат, мен ушуну кыла алам деп, кылып салыш керек да. Ошол учурда кичине ойлонуп туруп эле кылып ташташ керек. Туура. Кийин Аяна. Кеч барыңыздарга. Биринчиден ушул кечени уюштурган Жылдыз академияга, анан бизди ушул чыракка чогултуп, келечек өзү баш болуп келип, Олжагай менен Такал эже ушундай бизге мотивационный кечелерди мындай көрүп эле жүрөбүз, ооба. Бирок бул бизге абдан чоң бир мотивация да. Именно ушу келечектин ичинен чыккан. Бардыңыздардын убактыңыздарды бөлүп, бизде да ушул чөйрөгө аралаштыргандардын бардыңыздарга чоң рахмат демекчибиз.
чырактын артынан баардыгыбыз эле ушу чөйрөгө аралашып калганыбызга аябай кубанычтабыз. 1 жыл бизден эрте болсоңуздар дагы, окуган болсоңуздар дагы, бирок уже билинип турат да, сиздердин софт скиллиңиздер абдан жакшы өрчүп барат, өрчүп эле калган. Кудай буюрса, биз дагы ушундай жетишкендиктерге жетебиз деген чоң үмүттөбүз. Анан Аман мырзага дагы көптөгөн жакшылыктарды, аман болуңуз. Сиз менен иштешип калабыз деген дагы үмүттөр менен ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Андан эмесе башка эч кимде фидбек жокпу? Аман мырза, чоң рахмат, сиз аябай сыймыктанабыз сиз менен. Бар болуңуз, план максаттарыңыз ишке ашсын. Андан эмесе акырындап биз эмени жаба берели. Дагы бир жолу убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздер да мындай системада иш кылыңыздар, студенттер. Система менен иш кылсаңыздар, план менен эмеге жетесиздер. Уурдагы бир жерде уурдарда конкретный план коюп. Мындай жөн эле уурдап барбайт да, мындай банкты тонобойм депчи. План менен барат. Бизде да ушундай план болуш керек. Мурункунан жакшы план болуш керек. Дагы кезигип турам, чакырып туруңуздар. Мен өзүм мындай коом менен байланышкан аябай жакшы көрөм. Мисалы, менде эме болуп калышы мүмкүн, менде мындай стартап проекттелерчи. Ошондо кабар берип коем. Медицина боюнча чыгып аткан, ошо кичине токтоп турат да. Өзүм кабар берем. Баарыңарга ийгилик, колуңарды түшүрбөгүлө, баары болот. Биринчиси попыткадан болбосо, экинчисинен болот. Экинчиси болбосо, үчүнчүсүнөн болот да. Бул менин жеке опытым. Сабырдуулук керек. Бүттү менин сөзүм акыркы. Ийгилик. Келечектин студенттер дагы аябай чоң эмес, эми кичинекей стартаптарды баштайбыз деп алдыда турат. Ошого да сизди чакырып, опытыңызды алып, кеп кеңештериңизди алып алганга. Андан эмесе жалпыңыздарга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Аман мырза менен бүгүнкү кечени аяктайлы. Баарыңыздарга кутман кеч. Ордуңуздар кабыл болсун. Жакшы туруңуздар.